Салам барыңыздарга. Бүгүнкү видео бул Канадага барам деп жаткандарга арналат. Сиздин Канадага баруу мүмкүнчүлүгүңүз жогорубу же төмөнбү? Мына ушул тууралуу болмокчу видео. Андыктан видеону аягына чейин көргөндү унутпаңыз. Видеонун башында айтып өтөйүн. Англис тили жана орус тилин окуйм деп жаткандар үчүн бизде как раз 18 жана 19 апрель күндөрү бизде акция жүрүп жатат. Сиз болгону 1000 сомго англис тилин жана орус тилин бир айдын ичинде нолдон баштап үйрөнө алсаңыздар болот. 1000 сомго эки тилди үйрөнө аласыздар ошондо. Англис тилин жана орус тилин. Андыктан шансты колдон чыгарбаңыздар. Буга чейин Канада тууралуу аябай көп видеолор көргөн болсоңуздар керек. Ал жакта көбүнчө миграционный юристтер мынтип айтканын угуп калам. Эгер Канадага баруу мүмкүнчүлүгүн билгиңиздер келсе, анда мага кайрылыңыздар деп өздөрүнүн услугасын сатышат. То есть акчага сиздер сатып аласыздар. Данныйларыңыздарды жибересиздер, андан кийин алар сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөрдү карап беришет. Бирок ушул нерсени сиздер үйдө отуруп эле, бекер эле өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөрдү билсеңиздер болот. Бирөөгө данныйларыңызды бербей. Булардын баардыгы бир эле сайттан каралат. Андыктан мен азыр ошол сайтты через экспресс энтри карап билсеңиздер болот. Мына ошол сайтты мен описанияда калтырамын ссылкасын. Ошол жакка кирип өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөрдү карап көрүңүздөр. Ал жакта сиздин возрастыңыз, үй бүлөлүк абалыңыз, андан сырткары англис тилин кандай билесиз? Андан сырткары Канадада окугансызбы, иштегенсизби? Мына ошол сыяктуу өтө көп нерселер каралат. И балл топтошуңуз керек болот. Сиздин баллыңыз канчалык жогору болсо, сиздин Канадага баруу мүмкүнчүлүгүңүз ошончолук жогору. Канчалык баллыңыз жогору болсо, сизде ошончолук Канадага баруу мүмкүнчүлүгү ошончолук чоң болот. Эгер өзүңүздүн баллыңызды жогорулатайын десеңиз, анда англис тилин өтө жакшы билишиңиз керек. Өзүн негизинен жакшы билишиңиз керек. Ал жака баргандан кийин иштейсиз, окуйсуз да. Ал үчүн сөзсүз түрдө англис тилин билишиңиз керек. Эгер Канадага барайын деп жатсаңыз, биринчи эле кезекте сиз англис тилин үйрөнүңүз. Как раз бизде азыр акция жүрүп жатат. Орус тили жана англис тилин бир айда сиз болгону 1000 сомго үйрөнсөңүз болот. Андыктан бүгүн 18 жана 19 апрель күндөрү жазылгандар үчүн скидка. Болгону 1000 сомго сиздер орус тилин жана англис тилин бир айдын ичинде нолдон баштап базасын үйрөнө аласыздар. Андыктан барыңыздарды күтөмүн. Англис тили жана орус тили курсуна жазылуу үчүн мен экранда телефон номер калтырамын. Ошол жака жазыңыздар. Андан кийин Канада боюнча жазбаңыздар ал жака, мен жооп бербеймин. Мен өзүм миграционный юрист эмесмин. Мен болгону гана англис тилиндеги маалыматтарды официалдуу сайттардан кирип, карап көрүп, которуп кыргызча чыгарамын сиздерге. Же болбосо өзүм билген маалыматтар менен сиздер менен бөлүшөмүн. Анткени мындай маалыматтар кыргыз тилинде дээрлик жок болсо, ошол үчүн сиздер менен бөлүшүп жатамын. Эгер сурооңуздар бар болсо, комментарийге жазып калтырыңыздар. Жооп беремин. Эгер аябай көп суроо болсо, анда мен кийинки видеодо суроо жооп кылып чыгарышым мүмкүн. Эгер аз эле сурооңуздар болсо, анда мен комментарийге эле жазып калтырам. Андан кийин мага жазбаңыздар, чалбаңыздар. Если жазып алсаңыздар, мен жооп бербесем, тарынбаңыздар. Ал только ошол курс үчүн арналган номер, ошондуктан тарынмай жок.